Эми албетте бизде бийлик, мамлекеттик органдар ар кандай реформаларды сунуштап атат. Кээ бир реформалар боюнча ар кандай талкуулар болуп атат. Ал нормалдуу процесс. Реформа болуп атканда, иштер кылынып атканда, эми бизде мамлекетте 7 миллион адам жаран болсо, баары салык төлөйт. Баары салык кандай кетип атат, туура колдонуп атабы, туура эмес колдонуп атабы, ошол боюнча ар кандай талкууга катышат. Интернеттен, башка жерден, соц тармактардан. Кээ бирлер эмоцияга берилип, мүмкүн ашыкча сүйлөп алгандар болот. Бирок мен жеке оюм, ал үчүн жанагындай 100 миң, 200 миң айып пулга чыккан бул туура эмес. Биринчиден өтө чоң сумма. Экинчиден бул жерде мыйзамда сунушталып аткандай министрликте 11 кишиге укук беребиз дейт, ошолорду жазага тартканга укук болот деп ошол жерде министрдин орун басары айтты да. Эми күч органдар жазага тартылат. Анын ичинде прокуратура, улуттук коопсуздук, мүмкүн биздин милиция, бирок алардын баарында ичинде коррупцияга каршы ар кандай ички бөлүмдөр бар да. Анткени бирөөнү жазага тартып атканда коррупция болуп кетиши мүмкүн. Бирөөнүн жеке кызыкчылыгы болуп кетиши мүмкүн. Маданият министрлиги ага туура келбейт да, күч органдардын ичине жатпайт. Ошон үчүн депутат катары ал жерге 3 сунуш берип атам. Биринчиден, бул айып пулдарды азайтыш керек. Жанагындай 100 миң эмес, 200 миң эмес, мүмкүн 2-3 миңден ашпагандай чындыгында бирөөнүн жеке бир аброюна шек келтирип атса макул. Экинчиден, ал сот аркылуу болуш керек. Албетте аны министрлик кылбаш керек. Сот аркылуу. Анан үчүнчү дагы нерсени ойлоп койдум. Эгер бирөө мүмкүн атайлап бүгүн айып пулга жыкса бирөөнү, сен чындык эмес, сен калп айттың, сени мен аброюма шек келтирдиң десе, мүмкүн ал калп айткан жок. Мүмкүн билбейм 3 жыл, 5 жылда ал чын болуп чыгып калат. Анда ошол жазага тарткан адам мүмкүн ошол ким биринчиден мындай айтканда заявление жазса, экинчиден ким чечим чыгарды, ошолор 3 жыл, 5 жыл, канча жыл ичинде ошол чындык болуп калса, тескериден мүмкүн айып пулду 5-10 эсеге кайра кайтарып бериш керек ошол адамга деген ушундай 3 сунуш экинчи окуга берип атам. Эми бул мыйзам канчалык өтөт өтпөйт убакыт көрсөтөт, бирок албетте бул адекваттуу жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн иштеген мыйзам болуш керек.